шоу программасы 33 суроо 3 мүнөт рубрикасы старт алды. Кызматыңыздарда мен Мир Абдылдаева. Саламатсыздарбы? Бүгүн ушундай сонун аба ырайында бизде дагы өзгөчө сонун коногубуз бар. Бардыгыңыздарга белгилүү актер, спорт жаатында дагы мыкты чебер Адлет Кенжалиев. Саламатсызбы, Адлет байке? Кандайсың? Жакшы, рахмат. Бүгүнкү биздин рубрикабызга кош келипсиз. Алгач эл менен амандашып алыңыз. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube-нун көрөрмандары, барыңыздарга салам. Алгач мен сизге оюндун шартын түшүндүрөйүн. Менде 33 суроо бар. Сизде болсо 3 мүнөт убакыт бар. Эгерде 3 мүнөт ичинде жооп бере албай калсаңыз, мурунку күнү калтырган тапшырманы аткарасыз. Ал эгерде сиз жооп берсеңиз, ал тапшырманы мен аткарам. Даярсызбы? Даярбыз. Анда даяр экен. Баштадык. Клиптерге тартуу менен Мен өзүмдүн талантымды көрсөтөм. Жашоодо мен баалаган нерсе? Жашоодо мен адамгерчиликтүү баалайм. Энелер күнүнө апама берген белегим? Апама берген белегим, апамдын жакшы көргөн нерсесин белек кылганды жакшы көрөм. Мага съемка боюнча эң алгач кайрылган адам? Эң кайрылган адам биринчи сценарийсине карап, окуп, макул көздөй беребиз. Мен клиптерге жана тасмаларда пайдалангандар? Пайдалангандар өзүмдүн сценарийге даярданып, бир күн кечке ошонун жөнүндө аракет кылабыз. Сүйүктүүм үчүн кылган аракетим? Сүйүктүү үчүн кылган аракетим жакшы аракет кылабыз. Жакшы жагынан. Мен жакшы көргөн мультфильм? Мен Том и Жери. Кыргызстан мен үчүн? Кыргызстан мен үчүн менин мекеним. Кийинки суроолор, күнүнө канча саат машыгуу залында болосуз? Мен күнүнө 8 саат машыгуу залда болом, анткени мен иштейм тренажер залда тренер болуп. Жашоодо өкүнүп ыйлаган учуруңуз болгонбу? Качан? Балалык кезде кичине жаштык кылып, таарынычта болгон. Сизди көчөдөн таанып калгандардын эмоциясын көргөзүп бериңизчи. Таанып калганда, сизди кинодон көрдүм, жашоодо сиз аябай простой экенсиз дегендер болот. Окуганга кайсыл чыгарманы сунуштайсыз? Окуганга кыргыз өзүбүздүн тилибизди. Жамиля чыгармасында Даниярсыз, Жамиляны алып качып кетет белеңиз. Ала качып кетмекмин. Өзүңүздү 3 сапат менен мактап бериңиз. Мен эң биринчи мага өзүмө жаккан жөнөкөйчүлүгүм жагат. Жана мен адамгерчиликтүү болгум келет, жана ар дайым барына ишене берем да адамдарга. Мына сага өзгөчө айымдарды кайсы мүнөзүңүз менен көңүлүн бурдура аласыз? Мен айымдарды жөнөкөйчүлүк менен. Жашоодогу урааныңыз? Жашоодо урааным тек алга. Мынакей кийинкиси тигилже бул деген суроолор. Клип же тасма? Тасма. Миш же легенда? Легенда. Диета кармоо же спорт менен машыгуу? Спорт менен машыгуу. Суу же шербет? Суу. Уюлдук телефон же ноутбук? Уюлдук телефон. Түз эфир же рубрика тартуу? Рубрика. Нан же борсок? Нан. Достук же сүйүү? Достук. Кийинкиси мектеп суроолор. Джеки Чан кайсыл жылы туулган? Джеки Чан билбейт экен ушу кийинкиси. 1954 жылы. Джонни Депп деген ким болгон? Депп деген актер. Туура. АКШдагы эң келбеттүү актер Джим Керри кандай образды аткарат? Джим Керри. Байбек. Комедия. Кызыл алма киносунун режиссеру ким? Кызыл алма киносунун режиссеру Энис Абдыжапаров. Төлөмүш Океев. 5 кошу 5 көйтү 5 канча? Кийинкиси спорт чебери Каныбек Осмоналиев кайсыл жылы туулган? Унутуп калдым. 1953 жылы. Адашкандын айыбы жок, кайтып деген макалды улаңыз. Урматтуу бүгүнкү биздин коногубуз, сиз 3 мүнөт ичинде 31 суроого жетиштиңиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей ушундай жамгыр жаап аткан учурда биз убакытты кармап калдык окшойт. Ал эми сиз утулдуңуз, тилекке каршы Адлет. Мен өзүм утулган моюнума алам. Өкүнбөңүз, сизге өзгөчө тапшырма калтырылган. Алгач биз мурунку коногубуз калтырган тапшырманы көрөлү дагы, кийин ал тапшырманы аткартууга даярбыз.
Кийинки коноктун тапшырмасы меникинен дагы орурак болсун. Менин жумушума байланыштуу да болуп кетиши мүмкүн, бирок сиздерден суранар элем, спорт жаатынан бир конок болсун. Анан утулуп калса, биздин студияга келип, биздин модель жигиттердин катарына туруп, биздин моделдерибизде болуп, подиумдан басып, сүрөткө түшүп, болгондо да жөнөкөй сүрөткө эмес, жанагы көрүнүңүздөр беле журналдардагычы мындай бир гана ич кийимчен түшкөн сүрөттөрдүчү ушундай болсун. Урматтуу теле көрүүчүлөр, мынакей биз тапшырманы көрдүк. Биз мурунку коногубуз калтыргандан дагы өзгөчө кыйын кылганга аракет кылабыз. Урматтуу бүгүнкү биздин коногубуз сиз утулгандыгыңызга байланыштуу азыр жамгырлуу кечте сүрөткө түшөсүз. Сизге эч кандай жардамдын кереги жок болот. Суу болсоңуз дагы өзүңүзгө кайылсыз. Демек сиз утулдуңуз. Даярсызбы? Даярбыз биз, хорошо. Анда бардыгы даяр. Баштадык. Тапшырма сиз үчүн болсун. Кеттик анда. Кандай болуп атат? Кыйын болгон жокпу? Келиңиз, мен сизге жардам берейин, жан тийгизбей. Аябай кыйын болду. Мен суроого аткаранга туура келди. Анткени мен бардык ниетиби, кыргыз элин баарын сыйлайм. Аткаранга туура келди. Аткарыш керек болчу. Ал эми сиздин тапшырмаңызды кийинки коноктогу аткарганга даяр. Кандай тапшырма калтырасыз? Мен если бул бияка бизге конокко мырза келе турган болсо, мен ага физический кылып 100 килограмм штанга менен отуруп 12 жолу 3 подход отуруп турушун сурайм. Ал эгерде айым болуп калсачы? Айым болуп калса, айымдардын баардыгы эле бийлеген жакшы көрөт. Жакшы бир музыкага кыргыз биин бийлеп берсин. Мынакей достор, ушундай сонун тапшырма калды. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Болгону кийинки берүүлөрдөн амандашканча сак саламатта калыңыздар.